Бұл албетте Уланбек мырза. Маселе көп. Біз бір жақтан ушул маселелерди туура талдап, балким коомчулуктун талкуусуна алып чыгып, реформаланган дебейли да, балким реконструкцияланган бир диний түшүнүк менен маселелерибизди ашып өтүп, бүгүнкү маданият мындай атка минип чаап бараткан бир маданияттын тездигине кыргыз коомчулугу дагы мондай жетишип, бир теңтайлашып жашасын деген ниетибиз бар. Биз азыр сүйлөшүп аткан, биз азыр колго алып аткан маселелер балким бир канча кылым мурдагы сүйлөшүлүп, талкууланып, чечилип маселелер. Анан буну кайра-кайра айта бериштин кереги жок да, муну бүтүрүп, анан биз илим-билимге, искусствого күч жумшап, ошол жак менен өзүбүздүн баягы кыргыздык баалуулуктарыбызды, каада салтыбызды, өзүбүздүн кыргыздык иденттүүлүгүбүздү алдыңкы планга чыгарып, биз жашап кетишибиз керек эле, максат. Ошон үчүн бирок бүгүнгө чейин бизди ушул маселелер арка тартып келет. Туура эмес диний түшүнүктөр. Бул жерден кайра дагы кайталап айтам. Ислам Куранга негизделсе, негизинен Куран жана Азирети пайгамбардын сүннөтү. Булар экөө тең. Ошол Азирети пайгамбардын доорунан Куран түшүрүлүп бүткөндөн баштап текст өзгөргөн эмес, бүгүнгө чейин эле келет. Бирок эмне үчүн көп диний түшүнүк бар. Демек, маселе аны кандай түшүнүп, кандай жоромолдоп, практикалык жашоого кандай ашырууда. Ошон үчүн маселе көп, бирок биз мындай бир жааттан буюрса илгеп жакшы бир мындай мөмөлүү бир берүү кылабыз деп ойлойм. Дини маданияттын деги эле мен оюмча, сиз деле мен оюма кошуласыз деп ойлойм. Дүйнөдө мусулман маданияты 14-чү кылымдан кийин балким өнүгүүнү же токтотту, же артка карап кете баштады. Бүгүн деле абал ушундай. Кыргыз коомчулугу деле мындан бир обочолонуп, өтө эле бир өзгөчөлөнүп кеткен абал жок. Негизинен маселелер окшош эле. Биз Кыргызстан жөнүндө сөз кылып атабыз. Дини маданиятыбыздын артта калышынын бир канча себебин айтып келдиңиз. Бирок биз системалуу кетели деп. Эң башкы себеп катары сиз эмнени айтат элеңиз? Эмне үчүн дини маданият аң сезим артта калды? Өзүңүз башта айтып өткөндөй, бир канча себептери бар бул жерде. Мына ошол динди түшүнүү жана түшүндүрүүдө эң биринчи методологиялык, усулдук кемчиликтер кеткендигин айтсак болот. Бул жерде мен бир нерсеге конкреттүү себеп катары токтоло кетким келет. Бул 11-12 кылымда ислам алымдарынан жана ислам окутууларынын ичинде акыйда же болбосо калам алымдары Куран жана сүннөттө, хадисте илим терминологиясы, илим термини бир бүтүндүктү камтыган. Куранда илим деген термин өткөн. Куранда дүйнө илими, дин илими деген сөз айкашы жок. Бул 11-12 кылымга келгенде калам алымдары жана бул түшүнүктү дагы да тереңдетип жайлоосуна себеп болгон белгилүү ислам алымы Газали, имам Газалинин да салымы бар. Мына ошо мунун илим термини бир бүтүндүктү камтыган, мусулмандын дүйнө таанымын таанып билүүсүндө жалпы системалуу бүтүндүктү камтыган илим бир бүтүндүү терминин илмуддин, дин илими, илмуддүния, дүйнө илимдери деп экиге бөлгөн. Мына ошол жерде башталган деп эсептен муну бир канча окумуштуулар ырасташат. Мына ошол жерде дини илим деп жана ислами илимдердин астында эсептеп өтүп кеткен ислам тарыхы, калам, хадис, тафсир, ислам укугу, фикх сабактары ислами деген негизде медреседе калтырылып, табигый так билимдер, астрономия, физика булар өзүнүн алтын доорун жашаган учурдан кийин экиге ажыратып медреседен, бүгүнкү күндөгү университеттик деңгээлде билим берилген медреселерден дини эмес деген негиз менен табигый так илимдердин медреседен сыртына чыгарылышы бул мусулман дүйнөсүнүн бул ошол маданиятынын
токтоосуз артка кайтуусунун түпкүрүндө негизги ушул илим түшүнүгүн Туура, экиге ажыратып алгандыгы болуп туура. эсептелет.